Жалал Абад шаарындагы Борбордук базардан өрт чыгып, өрттү курчоого алууга 3 атайын техника жетип келди. Анын бири Борбордук базардын биринчи катар менен кырсык болгон жерге кирди. Бул Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрттү өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн кезектеги машыгуусу эле. Бирок өрт өчүрүүчү атайын техника базардын кире беришинен эле ар кандай тоскоолдуктарга учурай баштады. Соода жайларынын башаламандыгы, электр зымдары, чатырлар куткаруучулардын жумушун кыйындатты. Мындан улам жолду ачуунун муктаждыгы жаралды. Машина талкаласында сиз мамлекеттин мүлкү бу. Мамлекеттин мүлкү болсо ушу түшүндүрүп бериш керек бар. Мамлекет он жакты тажап атса эмне? Азыр иштеке боло элек да айтсаңыз болобу, ичине мындай оңдоп коебузбу? Базарга жок, кайра эскертүү берип атабыз. Өртөчү автоунааларга негизинен ушул сатуучулардын ушул өз местасынан чыгып, ушул андан сырткары мына үстүлөрүн тосуп, атайын өздүгү ыңгайлаштырылып эле шарттар түзүп алышкан. Бирок биз өртөчү автоунааларга кыйынчылык жаралат да. Атайын келген учурда булар өздөрү жыйнап тазалап атат, бирок өздөрү билимди кылып ушул өрттү кирүүчү жолдорду тосуп коюп атат да. Базардагы өрт коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү тараптар эскертүү берип келет. Деген менен сатуучулар ага маани бербей, белгиленген сызыкты көзгө илбей жатышканын айтышты. Биз чара көрө албайбыз буларга. Токи эскертүү берип атабыз, башка эчтеке кылбай атабыз. Токи эл бардыгы ушу укпай атат, көп укканы. Бул дагы порядка келген. Менин бул базарга келгеним 1 ай, 1,5 ай болуп калды. 1,5 айдан бери ушул сасана келди. Элдерден сурасаңар дейт. Бул жерде өлүү базар болуп, тартылгандарды өткөндө санден кылып, полный үздүртүп алдырдык. Эскертүү берип, элдерде көрүп атасыңар. Только эскертүү эле берип атабыз. Болду ошо. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына линияларды чийдирдик, санден кылып, бардыгын. Линияны чийип, линиядан өтпөгүлө деп эскертүү күнүгө берилет. Болуптур дейт, чыгып алат. Тактикалык машыгууга Жалал Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрттү өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн 3 атайын техникасы катышты. Бирок алардын базарга кириши гана эмес, чыгып кетиши дагы кыйынчылыктар менен коштолду. Машыгууда дээрлик ушул өрт өчүрүүчү автоунаалар, атайын спец автотехникалар кирүүчү жолдордун жабылгандыгына күбө болдуңуздар. 30 минуттан тегерегинде убакыт жоготтук. Биз өрт өчүрүүндө ар бир секунда бизге маанилүү. Бул жерде адам өмүрү бар, адамдардын байлуулуктары бар. Ошолорду сактап калуу максатында бизге өтө чоң көйгөй жаратты. Бунун жыйынтыгы менен биз жергиликтүү мэриянын өкүлдөрүнө, тийиштүү департаментине, базар комдоруна аткаруу мөөнөтүн коюп предписание беребиз, эскертме жазуу. Буга чейин эскертме жазуулар бир канча жолу берилген. Мэриянын тийиштүү адистерине, базар комдорго тийиштүү административдик айыппулдар салынган. Ошого карабастан биздин базардын, Борбордук базардын ичинде абал тилекке каршы начар бойдон калууда. Сатуучулардын арасында түрдүү пикирлер пайда болду. Кээ бирлери кемчиликтерди түшүнүү менен кабыл алса, башкалары базардын сыртын иретке келтирүү сунушун айтышты. Пожарный бизге такалбады, өтүп кетти. Анан эми кичине үстүнө мындай нерселерди калкалайбыз. Күн тийсе бизде товарларыбыз өңү өчүп кетет, бизге зыян болот. Анан алгыла десе алып даярданабыз. Өткөрүлүп туруш керек. Хотя бы 1 айда 2 жолу. Не дегенде биз өрт чыкса бизге зыян, элге зыян. Бизде базардын ичини тазалап атат, жакшы. Ичин таза кармаган менен тышкарын да тазалаш керек да, тышкарга таңдашып, бардыгы чыгып алат. Бардыгы товарын сатыш керек, калган товарды. Күйүп кетпешибиз керек. Тышны тазаласын, биз ичкериге эле кирип отурабыз. Адамдын бардыгы бизге келип соода кылат. Анан тышкара келип алып, жаңак базардагылар келет, береке базар келип, полный жолго отуруп алып атат. Алардын товары кетет, биздин товарлар калып атат. Ал кимге пайда, кимге зыян? Аларга окшоп биз деле бала багып атабыз. Баягы жаан чачындан кичине мына жерлерибизди тосуп алабыз. Ал жерди тоспосок вообще бул жака чаба жайт да, жамгыр. Эми үстү закрытый болбогон үчүн биз өзүбүз тосуп алабыз да. Анан эскертти, биз эми алып жетише албай калдык. Менин оюмча ушу кирип турганы туура. Пожарный кириш керек. Өрт деген бул тилсиз жоо, тынбай болуп турат, болуп калышы мүмкүн, эми Кудай сактасын го. Ошон үчүн тез келип текшерип турганы бизге туура. Мен туура көрөм, лично өзүм. Туура. Анан биз эми өзүбүздө кичине катачылык кетип калды. Ушундай жерлерден эми тирелик экен да, ушун чыгып калдык да.
айтты, өздері келіп тапшат. Мен только шетке көзімді пана қылдым. Бұл тиз опасный. Бирок көйгөй муну менен эле бүтпөйт. Базардагы соодагерлердин электр эсептегичтерди орноткон жери жана андагы электр зымдары башаламан жайгашып, өрт кооптуулугу бар дешет адистер. Бул жерди иретке келтирүү боюнча бир канча эскертүүлөр болгону менен коопсуздук маселеси чечиле элек. Ушуларды айта бер чарчадым. Булар жеке менчик бүт бар, өзүм билем барат. Энергия бүт менен договорум бар деп айтышат. Буларды үшін мен көзім өлді ғой, бұл департаментке айт, нақшит, үзбітке айт, оғына тұрат. Бұл ертең өрт шықса кім жауап беріп, бұға тайыны жоқ. Баш береді бұларыңыз. Только мұнада жоғын, 75-ші кабель болады жоғын. Осы кабельмен алып тұрын апарса, жоқ болады, ештеңе қалбайды. Тап-таза тұрады. Айтсаң қылбайды екен. Сен атайлап атасың дейді екен. Не үліш керек бұларды? Емі бұға жетекшілер барып түсіндіріш керек екен. Бұға 5-6 жол келіп кетті. 2 жол өрт болды. Еш тоғытпайды екен бұларыңыз. Бұлар деген ошондо саудагерлер ме? Саудагерлер. Сама болады. Азыр көрсеңіз, біріне бір өтсіз болған басаң, мен ішім дейді. Пажары жоқ бермейді. Айтсаң айтады, бар шыңыр дейді. Жаңа өзіңіз жолды тартылып тұрады. Бұл еттен бұл етке тартыш құқығы жоқ. Түн болу, күн болу машина келесі, өтіш керек. Ал кім тап берді? Жалал-Абадтагы борбордук базардан буга чейин бир нече жолу өрт чыккан. Андан кийин коопсуздук чараларын көрүү зарылдыгы байма-бай айтылып келет. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.